ошол баягы мен даярмын. Ачык сотко, ачык дебат десе, ачык дебатны Садыр Жапаров, ачык дебатка чыкса, мен ошого да даярмын. Отуруп сүйлөшөлүчү. Болгон суроосун берсин. Балким өзү туура эмес түшүп калгандыр деп мен божомолдом, мен билем. Ошонун баягы макулдугу менен мен да түрмөгө отургузган. 2 жума мурун түрмөгө отургузгандан мурун экөөбүз чай ичип отурганда да ошондо өзү айткан. Сизди тийбейт, сопсонун болот, баары жакшы болот деп. Көрдүңүзбү? Мурун айтып жүрчү эле, сизди баягы Ташиев досум жемелеп атат. Ошого шылтап койчу. Мен ошону токтоттум. Жоксо сизди июлда эле камабак деп айтып аткан. Ташиев болсо сиздин ишиңиз бүт, Садыр Жапаров чечип атат. Мен так эчтеке баягы колдо тийгизген жокмун деп ансан мен СИЗОдо отурганда үстүндө комитетте кезип 2 жолу бир кезип отурганбыз, сүйлөшкөнбүз. Ошондуктан баягы ачык айтып берем. Ошону баягы өздөрү айттырып атат. Ала жок. Ооду турмап баягы алып айтып, анан Кумторду мен алдым деп эле, ошон үчүн баягы четин айтып берип атпаймынбы? Кумторду алыш үчүн баягы ичине билим керек, тажрыйба керек. Чет мамлекеттеги иштегенде англисче сүйлөп жок дегенде туура компания алып келип, ушулар менен туура сүйлөшүп. Акылбек Жапаров эме жасаган ошол жана кандай жардам берди. Ошонун чынлы ал немеси бар, иши бар, ал деген эмеси тиги жардам берди. Ошол команда иштеди десең туура болот. Комиссияны башкарып калбады ошол кезде. Укам баска синчу. Укам болсо онукуна акча таппай атабыз. Эшикте чуркап турсунчу бул дагы. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз эли, мен Кылычбек кызы Кымбат. Уулум Мухаммад 5 жашта, азыр баса албайт, ушу жол кырсыгынан улам ушундай абалга түшүп калган. Мындан алдын 3 жол операция болгон башында. Азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Сиздерден суранарым, ушу баламдын операциясына жардам берип кетүүңүздөрдү өтүнөм. Көптү көрсө көл болот дейт, ушу балам басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Баламды көрүп жүрөгүм ооруп. Бизге азыркы учурда $45,000 акча каражаты керектелүүдө, бизде андай сумма жоктугунан улам каргасыздан кайрымдуу кыргыз эли менен жардам сурап кайрылып жатат. Бизге кайрымдуулук кылам деген инсандарга өзүмдүн атымда МК ачылган 3197 кымбат кый деп чыгат. Ошо Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 3097 Нурбек деп чыгат. Ал дагы өзүмгө караштуу. Берки Аяз Баетов деген, Далматов деген юристтер бар болчу. Алардан түк бир жардам да болгон жок. Аны өзүнчө айтып берем. Мына иштемек тургай тиги суранып атканда да жардам бере алган жок. Кийин жана глобальный сокращение бергенде мага 2 күн калганда толтура каталар бар болчу. Ката туура эмес которулган, көп нерсеси киргизилбеген, атайын жасалган. Анан ошолор баарды оңдотуп туруп, жасатып туруп, кайрадан ошондон кийин колго койгон. Бул өзүнчө бир тарых. Айтып атам го, мен айтып атканым бир сөзү калып жок. Бир сөзү калып жок. Кааласаңар мен Куранга колумду койтуруп айтып берем. Ошондуктан баягы мени жемелеп канчалык жазсаңар да баары токтобойм. Ошондуктан баягы эсиңерге келгиле, кыргыз эли, эсиңерге келгиле. Жөн эле калып сүйлөп аткандарды мына оозуңарды ачып алып эле баягы деп жатасыңар. Канча президент, 10 президент алмаштырасыңарбы? Сени ошондой эле баягы бирөө сүйлөп койсо, ишенип эле ошондой эле артынан эчип жүрө бересиңерби? Же ооз менен сүйлөсө эле ошого ишенип качан тачайсыңар? Колунан келип аткан адамдарды бир карабайсыңар, түк карабайсыңар. Мына бирөөңөр тиги сүйлөп аткан депутаттарбы, кыйын сүйлөгөндөр да бар арасында. Момбеков ошогонбу, дагы толуп атат. Ошолорго ишенесиңерби? Андан башка толтура. Анан баары тең эле ошо айтып койсо эле, ой бул кыйын экен депчи. Сүйлөгөн сөз менен кыйын эмес. Баягы кыргыздар да илгертен айтат го, көптү жашаган эмес, көптү көргөн жакшы билет. Ошол. Мен өзүмдү жалгыз айтып аткан жокмун. Биякта батышта дагы толгон жакшынакай кыргыздын жигиттери жүрөт. Ошо баары чогулсак, ошо Кыргызстанга жардам беребиз деген. Оюбузда президент болобу, же премьер-министр болобу деген кеп да жок. Түшүнбөй атасыңар.
жөн эле баягы Кыргызстанга кандай жасаш керек ошо жардам берип, жок дегенде учакта отуруп алып консультация берип, Кыргыздын экономикасын оңдоп койсо болот. Жөн эле оңдоп койсо болот. Урдабай, аткат бербей, Кытайларга, түрктөргө, эч кимге алдырбай, собственно иштетип кетсе болот. Мен ушу четинен айтып берейин деп атам силерге. Түшүнсөңөр. Менде жемелегенден баягы силерге оозуңарга акча түшпөйт. Сүйлөй бергиле, мактай бергиле, мейлиңер өзүңөр билгенче жана өкмөттү. Бирок мен айтып атам, баягы аягы жакшы менен бүтпөйт. Азыркы экономика кандай болуп атканын ушу четинен көрөсүңөр. Мен баш айтып берейинчи, мурунчу Кумтурдун окуясынан жетим толуп атат дагы. Кытайдын компаниясы кандай иштеген, эмнесин тапкан, эмнеге алтын немелер урдалып атат, кандай урдалып атат, кайсы налогтор чогултпай атат, мен эмнеге садыр токтотту, ушундай урушуп ар кайсы нерселерге тияка киришпеңиз, бияка киришпеңиз дегенде, ошонун баардыгын айтып берем. Ошондо баягы балким түшүнөрсүңөр. Бирок жанагы акча төлөнүп аткан 50 000 сом төлөнүп аткан блогер жаза берсин. Бага ошолорду да уам деген немелер, алар деген чиновниктер деп коет. Аларга зарплата төлөп атат. Алар айласыз бирдеме жазыш керек. Күн сайын отчет беришет. Канча жаздың, хейтти, канча эмелерди деп тараттың деп. Ошол эле. Кыргызстанда эчтеке өзгөргөн жок. Келечеги мындай баягы жок. Айтып атам го. Ошондуктан баягы биз батышта бекерден иштеген жокпуз. Биякта чоң даражага жеттик. Ошол бүт Дэн Сяопин деген чоң реформа жасаган Кытайдагы убагында. Жанагы ким Ли Куан Ю Сингапурда. Японияда, Түштүк Кореяда жасаган бүт бары ошол реформалар чет мамлекетте билим алган, тажрыйба алган кишилер жасаган. Ошол. О жада калса орусда Петр Первый деген ошо Голландияга барып, ошондон баягы реформалар баштаган. Тарыхты билбейсиңер. Ошондуктан баягы эмени силерге баягы айтып көрсөтүп, анан баягы фактты мен санап берейинчи, ошондо балким бирдеме түшүнөрсүздөр. Ошол. Болуп турганда баарыңар аман эсен тургула. Мен чын жүрөктөн силерге баарыңар ден соолук каалайм. Аман болсок баары бир жакшы несеге келербиз. Баарыбыз ынтымакка келип, бирибизди колдоп, анан баягы кулак менен жалгыз укпай, анан көзгө менен да көрүп туруп, анан ошо адамга бир мээ берген. Ошону баягы анализдеп туура чыксаңар, ошондо баягы балким жакшы түшүнүп каларсыңар. Башка улам-улам ошол суроолорду бере бергиле. Токтоткулачы баягы болбогон ишти айтып, зарплатаңыз чоң эле, анан сиз деген Кумтордон акча урдадыңыз депчи. Дагы бир жолу айтайын. Сот ачык сот болсун, дебатка чыгышсын. Болбосо жакында бүт блогерлер чет мамлекетте жүргөн, Кыргызстанда жүргөн ошондой телеконференция берем. Баарына чыккыла, сурооңорду бергиле, мен ачык жооп берем. Жакшы калыңыздар. Саламатсыздарбы мекендештер. Акыркы күндөрү мамлекеттик ипотекалык компания жөнүндө тема актуальный болуп баштады окшойт. Могу сыргак чыккандан бери мен өзүмдүн жеке оюмду айтып кетейин. Чын эле ГИКтин максаты такыр эле башка жака бурулуп кетти да. Больше ал баягы коммерческий максатынан кетти. Негизи ГИК деген муктаж үй бүлөлөргө, көп балалуу энелерге, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жеңил шарт менен үй берүү деген максатында иштеш керек болчу. Тилекке каршы азыр көрсөңүздөр болот, кимдин акчасы болсо, доходун көргөзө алса, 50%-ын төлөй алса, ал үйдү ГИКтен жөн эле оңой эле алса болот да. Жанакы социальный чын эле муктаж үй бүлөлөр, алар ГИКке даже очередке тура алышпайт. Анткени эң негизги максат ГИКке заявка бергенде 2 жылдык стажды сурайт. Эгерде Кудайга буйруп очередиңиз тийип калса, анда доходуңарды эсептеп баштайт. Анан ошол жерден көп нюанстар чыгып калат. Эгерде жалгыз бой эне болсо, жалгыз бой эненин орукчан баласы болсо, анда ал кантип иштемек эле? Кайсы акчасын көргөзө алат? Ал үй албай калат. Эгерде көп балалуу эне болсо, бирөөсү экөө иштеп доходун көргөзгөн күнүндө эле азыркы статистика айтып аткан 50 000ден айлык жок. Көргөзө албайт. Мурун карапайым элде максаттар болчу. Бир участок алсак, ошол жерге времянка салсак, анан чоң үй салып алабыз деген. Тилекке каршы азыр ал дагы болбой калды. Анткени Бишкекте участкалардын баасы асманга чыгып кеткен. Эгерде үй бүлөдө үй жок болсо,
үй бүлө квартирада жашашат. Квартиранын дагы баасы асманга чыкты. Бир эле комната азыр 20 миңден өйдө кетет. Эгерде үй бүлөң бала чакаң болсо 50 миңге чыгасың. Анан ата-эне эмне кылат? Квартираны төлөйт, анан балдардын курсагын тогузушат. Даже кийимге да жетпей калды. Ошол себептен азыркы ГИКтин программасы аябай үй салып атабыз, муктаж үй бүлөлөргө жардам берип атабыз дегенге мен жеке өзүм ишенбейм. Балким ГИК өзү опровержение берсин. Мына статистикабыз бар. Мынча үй бүлө, көп балалуу үй бүлөлөр алды, мынча жалгыз бой эне алды, мынча мүмкүнчүлүгү чектелген үй бүлөлөр алды деп. Андай силерде статистика бирдик эле болушу мүмкүн. 100% үй салып атсаңар бир эле проценти кирсе кирип калды, кирбесе кирбей эле калды.